Бир астан кийин чыдабай энем чыкчу. Келеткан дабышын, үшкүргөн үнүн. Балакетиңди алайын, койчу эми, ыйлабачы, мен куруйун. Жүрөгөй каралдым. Үйгө кирели деп жалынып жалбарганын угуп турсам да ан сайын далымды салып, коргонго жөлөнүп алып бышактап коркутуп, улам арта салган колун улам ары түртүп, көкүрөгүм биротоло сууп, көзүм кургап, жашым чыкпай калганча солуктап атып, көк таштай көгөрүп атып, ошол эле учурда энемди жалынтканыма, энемден өч алып атканыма ичимден маашырланып атып, анан үйгө кирчүм. Эки бирдей баласынан ажырап калган кемпир жалгыз туягынан калган мени тутка кылып, ат казыгын айлангандай мени гана айланып тегеренип, чөтежемде акыры бир күн өз бүлөсүн таап кетээрин ойлоп, ойгонсо мен деп туруп жатса, мен деп уктап жашаса, мен деп жашап жүрдү. Мен өлгөн соң Нурбүбүгө кетип каласың го деп калаар эле жарыктык. Экөөбүз олтурганда. Кетпейм, сени багам, аял алам, ал сага чай кайнатып берет, тамсадам дечүмүн. Мен өлгөндөн кийин кете бер, көрүмдөн туруп келмек белем. Мен кылган менен сени тууган апаң ошол балам дечү. Салый. Нарында жашап жүргөн кезим. Бир күн эле Салыйды албайм эне деп коңшубуздун кичинекей баласы чуркап келди. Салыйды алып бербейм, алдыңа кетейин деп энеси бүкүлдөп басылбай, чын пейили менен көпкө күлдү. Биздин короодо Салый деген аял бар. Кудайдын куттумуш күнү балдарын тилдейт. Үйдөн тилдегенине алымсынбай көчөгө кубалап чыгып тилдейт. Балдары көрүнгөн үйдүн артына жашынып, Салый алкылдап араба чийин өткөн, машина өткөн таш жолдун так ортосуна туруп алып, эки бөйрөгүн таянып алып, жер сууну бузуп айкырып кирет. Өлүгүңдү гана көрөйүн, тукуму жаман сасыткылар. Тамактан мени жуткансыган бейиттер. О баракет менин этимди алган каңгускан мололор, о жалаптар. Силердей кепини жегирлерди туугандан көрө куужатын өтсөмчү кокуй. О Кудай, кайда барам эми? Эмне кылам эми? Жакшылыгы жок ушул шүмшүктөргө кор кылдың го мени. Эр сыяктуу эрим болсочу кокуй. Бала сыяктуу балам болсочу кокуй деп каргаганда айлаңтарылып кыштак кыйрап түшө эле. Үнү бир көчөдөн бир көчөгө шашпай угулчу. Салый айкырып атканда атчан келаткан кишилерде шарт бурулуп бастырып кеткенче шашчу. Бастырып кеткенге үлгүрбөй калганы Салыйдын зар тиленин оромуна оролгон бойдон кошо кетчү. О там тайган талаада калгыр. Ат көрбөгөн минип өлтүрөт болгон кара жерге киргир. Караң саалдай болуп, мунусу кайдан чыга калды эми? Сен эле жетпей жаттың эле, иттин көткү шыйрагындай болуп. Ай, шимпанзедей болгон өлүктүрүңдү көрөйүн, өчөйбөй өтпөйсүңбү эми, батыраак? Чурку болуп калгансыбай, о богу жаман Кудай албагыр. Баягы Салыйдын жини кармап калыптыр, кокуй басылгыча жолобогула деп кирип чыгып жүрчү көчөдөгүлөр. Эне Салыйды албайм дечү баласы. Салыйды алып бербейм, алдыңа кетейин деп энеси баласынын демин басаар эле. Бул баланын Салыйды албайм дегени Салыйдай аял албайм деген эле. Кийин ошол аялдын өзү тууган балдарынын баары өзүнүн көз алдында биринин артынан бири ооруп өлө берип, акыры өзү да өтүп кетти. Каргыш деген жаман экенин, каргыш деген Кудайдын кулагына жеткенден кийин кайра кайтпай турган кара күчкө айланаарын ошондо билип, ошондо түшүнүп, каргамак тургай өмүр бирөөгө жаман айтпаган энемди эстегем. Байкуш энем жада калса кыргыз аялдарынын төлсөсү болгон өлүгүңдү көрөйүн дегенде да өмүрү оозуна алган жан эмес эле. Качан болсо эле Кудайга жалынып олтурчу. Аябай ачуусу келгенде тукумуң өскүр ай деп коёр эле. Көрсө курган энем Кудайга жалынып жүрүп, бирөөлөргө жаман айтпай жүрүп, мени ар кандай каргыштан аман соо сактап калган турбайбы? Кээде өчүп бараткан чоктун кыпыны жылттей түшүп жоголгонсуп, өзүмдүн апам кандай болду экен, балдары кандай болду экен деген кызык ойлор акыры мээме келе түшүп жок болуп кетчү. Ичимден ушул арамзаалыгымды энем билип койбосо экен деп, энеме эркелеп калп анткорлоноор элем. Анткен менен Нурбүбү жөнүндө ойлогон ойлорум ага жолукканга чейин апасы бар туруп апасы жашаган мени 46 жыл бою көлөкөдөй ээрчип, көкүрөгүмдөн кетпей жүрдү. Энем күн сайын үрөң бираңда туруп алып, туруп ал экетиңди алайын. Күн чыга электе туруп кет. Күн чыккандан кийин уктап жаткандарды Кудай өлгөн кишилердин эсебине каттап кетет дей берчү. Өлгөн кишилердин эсебине кирип калбайын деп, таң атпай туруп жүрүп, буга биротоло көнүп бүткөм. Азыр да эрте турам.
Бирок айткан ишти айткандан да алда канча жакшылап майын чыгара жасагандыктан дайыма мактоо угаар элем. Мактоо мени шердентип, ээликтирип, эргитип, шыктантып жиберчү. Ичимден мактаса экен деп турчумун. Мактоону жакшы көрчүмүн. Көрсө ыгы менен мактаган сөз челектеги гүлгө суу куйгандай эле нерсе экен. Энем айтчу. Жаманды мактаса жардан алыс кетиптир деп. Мен бүгүн жетиммин эле жетиммин деп жер муштап, жетим десе арданган күндөрүмдү эстеп алып ичимден күлөм. Нуралы айтып атпайбы? Жетим болгонуң менен мага караганда тим эле жыргап чоңоюпсуң деп. Кантип десем, ай ойлоп олтурсам жетим болгон менен кой деген кожоң, ай деген ажоң жок өсүпсүң да. Мени болсо ар бассам атам тыйып, бери бассам апам тыйып, моюн толгосом агам сабап деп калды. Чын эле дедим. Өткөнүмдү кайра эстедим. Бир күнү Майчы Мамбет акун баласы апышты сабап салыптыр деген сөз дүңдей түштү айылга. Мамбет акун деген айылдагы кадыр барктуу кишилердин бири эле. Кийин баласы Мады менен университетте чогуу окудум. Апыш акенин аялы бар да, аялы бар чоң эле кишини да атасы уялбай сабайбы эне. Тил албаса ушинтип камчы менен сабайт балам. Камчысын жулуп ыргытып ийбейби болбан неме? Атасынын колунан да жулуп ыргытчу беле, деди. Майчы Мамбет акун кичүүсү Мадыны сабабай, балдарынын эң улуусун, болгондо да эбак үйлөнүп жайланып, бир эки балалуу болуп, колхоздо зоотехник болуп иштеп жүргөн апышты сабап салганына оозум ачылып, аябагандай таң калып түшүнө албай турдум. Килейгенде кишини да атасы урап эне дедим. Тилин албаса ата деген ошентип баласын урат балам деди. Андан көрө кичик балдарын урбайбы? Улуу баласын урганы бардык балдарын урганы, антип уруп турбаса 10 баласы 10 жакка чачылып кетпейби деди. Мен алардын кайда чачылып кетерин түшүнбөгөн бойдон калдым. Сен мени урбайсың да. Атанын урганы адеп, эненин урганы элек деп кой деди. Мен эми жолуман чыкса атасы уруп койгон апыш акеге уялбай кантип салам берем деп бушайман болуп, анан биринчи жолу ичимден атам жок экенин, эч ким мени камчы менен сабап урбастыгын ойлогондо кадимкидей сүйүнүп, жеңилдей түштүм. Кудайдын баласындай болгон мага чын эле эч кимдин колу тийген жок. Энем экөөбүздүн жыргатканда эле оокатташыбыз болбогондуктан көп балалуу үй бүлөнүн балдарына окшоп сабактан келээрим менен мал сугармай, чөп салмай, бастырманын алдын тасаламай деген түмөн түйшүк менде дээрлик болгон эмес. Анткенде сугара турган малым да, сала турган чөбүм да, тазалай турган бастырмам да жок эле. Көбүнчө классташ балдардын оокатын кылышып, тентип кетип, кечинде үйгө келчүмүн. Эмнегедир өз үйүмдүн жумушун жасаганга караганда, башка бирөөлөрдүн жумушун жасаганды жанымдай жакшы көрөр элем. Бул адатым кийин мектептин иши, коомдун иши дегендер менен алмашты. Коомдун иши, өкмөттүн иши деген ичкен ашымды таштап, үй жайды унутуп салып баш малда катып кеткен кездерим болду. Мектептин, кийин университеттин коомдук ишинде жүргөндө жалакайланып, тапшырманы чала жасап, таман жалтыратып баса берген балдарга чындап кыжырым келчү. Кийин ойлосом ата энелүү, мал жандуу чарбасы бар үй бүлөдө өскөн балдар чыныгы көрө окат деген эмне экенин, менчик деген эмне экенин кенедей кезинен жон териси менен сезип өскөндүктөнбү? Алар үчүн коомдук иш деген эч кимдики эмес. Жөн эле пайда батасы жок, убаракерчилик болуп көрүнчү турбайбы? Ал эми менчик аты, менчик ити, менчик үйү жок мен үчүн коомдук иштен өткөн, өкмөттүн ишинен өткөн ыйык нерсе жок болчу. Ошондон бу мага Кычан Жакыпов менен Павлик Морозов ата энелүү балдарга караганда эки эсе көбүрөөк жагар эле. Эмнегедир кийин жаман иштерди жасап ийип кырсыкка кабылгандар, ууру кыла коюп кесилип кеткендер көп балалуу үй бүлөдөн чыкпай, жалгыз жарым, жетим жесир же иттен илгери кишиден кийин жашаган адамдардын балдарынан чыкканы мени аябай таң калтырып жүрдү. Көрсө ыймандуу, ынтымактуу балдар да ошол түндүгү бүтүн катуу тарбияда өскөн көп балалуу үй бүлөдө чоңойгондор болот экен. Түндүксүз үй бүлөдө туулгандарга Кудай өзү дээр бербесе, келечеги өтө опурталдуу болоорун көп жылдан кийин билдим. Ошондогу көрүнгөн сайда ит балда куруп келаткан жетимдерди Совет мамлекети бирден терип чогултуп, бекер билим берип, бекер тарбиялабаганда алардын тактыры эмне болоорун айтуу кыйын. Кийин дал ошол мамлекет камкордук алган жетимдерден мыктылар көп чыкты. Кудай адамдарга акылды да, эсти да берет экен. Мен акылы бар эси жок деген сөздүн маанисин жаш кезимде анча түшүнчү эмесмин. Эми түшүнүп болуп турам. Көрсө акыл дегенин үй бүлөнүн башындагы эки тизгин, бир чылбырды кармап турган кожоюнга окшош болсо, эс дегениң ошол кожоюндун акылы эжа бербей,
ашынып бараткан маалында жеңинен тартып: ботом, эмнегиле алды артыңды карабай аңыраңдап калгансың? Абай салып акыл калтсаң болбойбу деп тыйып турган, тизгинден тартып сабырга чакырып турган кожоюндун жубайына окшош болот турбайбы? Кудай бардык эле адамдарга акыл эсти аябай берген менен дээр дегенди баарын эле марттык менен бере бербейт экен. Көрсө, дээр деген адамдагы акыл эсти чегинен ашырбай кармап турган жападан жалгыз касиет болот тура. Бүгүн барган сайын дээр жок адамдар көбөйүп баратат. Сеники эле жыргал, эч ким урушпайт. Каагалашыңча ойнойсуң дечү. Абдырала атанын баласы классташым Дардаш. Чын эле мени эч ким урушчу эмес. Сабактан келип эле шашып пушуп чай иче калып оюнга шашчумун. Дардаш бошосо түштөн кийин бошоп, бошобосо такыр эле бошобой калчу. Жүрү сайга ойноп келебиз десем эле атам урушат, колум бошобойт деп турар эле. Силердин жумушуңар өмүрү бүтпөйт деп эле жиним келе берчү. Ошондо ойногонго бал издеп, айылды түрө кыдырып кетчүмүн. Тапшырган ишти майын чыгара жасаган менен бүгүн жаңы жасай турган ишимдин баш аягын таба албай, кайдан, эмнеден баштаарымды билбей, өз алдынча чечим кабыл ала албай калдактап кетем. Ошондо Зейнеге кеңешип, бирок ал айткандан тескери жасап алып, таптакыр бүлүндүрүп, иш балдасын чыгарып, дил угуп, каап ошол айткандай жасаганда эмне деп өкүнүп, кайра башынан жасаган учурларым көп эле болду. Мунумду алгач кызыгандуулук менен ойлонбой жасаган шашмалыгыма шылтагым келген менен тамыры тереңде экенин. Мунун баары атасыз өсүп, мойнуна укурук, башына нокто катылбаган азоодой ээн жайкын өскөндүктүн кесепети экендигин эми өмүрдү аяктап баратканда түшүнүп олтурам. Түшүнбөгөн бойдон өтсөм эмне болот эле? Азыр эми ким башы, ким аяк экенин билинбей, кими кимин башкарып, кими кимге баш ээрин билбей албаалап, далбаалап, атасы жок балага окшоп турган өлкөгө өзүбүздүн ата бабалардын үй бүлөдөгү кыргызды кыргыз кылган нарктуу, салттуу тарбиясын үлгү кылып алганда кандай гана көкөлөйт элек ата канат деп ойлой берем. Абдырал атанын бир жолу уулук акенди буту менен басканды сен эмес айбан да билет. Сени 2 бут менен бассаң ал 4 буту менен басат. Баш менен басканды үйрөн деп атасынын тилдегенин уккам. Кечинде энеме атасы акенди ушинтип тилдегенин айтып, баш менен кантип бассын деп сураган. Баш менен бассаң бутуңа күч келбейт деп койгон. Менен ого бетер көкмөө болгон. Муну кийин түшүндүм. Атасыз үй түндүксүз боз үй экен. Аталуу балдар ойлогон ойлоруна көзү көрүп турган иш менен жеткиси келсе, мен кызылдай кыял, фантазия менен жетким келчү. Аябагандай кыял кечелем. Аталуу, агалуу балдар кайда баратканын, анын арты кандай болоорун алдын ала билип алып жөнөсө, мен эмнеге баратканымды ойлонбой, эмне үчүн баратканымды билбей бара көрөрмүн деп жөнөчүмүн. Аталуу, агалуу балдар кайда баратса да биринин этегин бири кармап жашаса, мен эч кимдин этегине илинбей, камгактай томолонуп, дайыма тобокел менен жашадым. Айырмабыз ушул болду. Баса бир жолу энемдин жанында ойноп олтуруп, эне кыямат кайым качан болот деп сурадым эмнегедир. Балам, кыямат кайым арстандар итче кабышып, арстандар итке куйругун шыйпаңдатып калганда бир, арстандар итче тууп, итче күчүктөп калганда бир болот дечү да. О Кудай, алдыңа кетейин. Өзүңдөн мурда осунуп тантаңдап жиберген мендей пендеңди кечире көр деп кобуранып алчу. Мен ата болгон менен ушул күнгө чейин балдарымды тилдей албай койдум. Атасыз өскөн киши баласын эмне деп тилдерин билбей калат экен. Кээде өз балаң өзүңдү укпай, жаныңды 4 жарчы кылып, азапка салып жибергенде баарынан кечип, баарын таштап, балким бул шүмшүктөр турмушту атасыз калганда түшүнүп жүрбөсүн деп, баламды жетим кылып кетким келген күндөр да болгонун айта кетейин. Балам, балалуу болгондо билерсиң дегендей, баланын ата энеге болгон жакындыгы кандай болоорун мен өз неберем Назиктен улам билдим. Назигандай 2,5 жашар кези, тили буудай куурат, ырдаганда да жөн ырдабай түз эле мамлекеттик гимнди ырдайт. Атасы менен апасы жумушта, биз үйдө, сыртта кыш, билбейм. Бала деген бир нерсени алдын ала сезеби же периштелери кулагына шыбырап турабы? Саат кечки 4 болуп калганда эшикке сүйрөй баштайт. Таята жүрсөңүз, атам келип мени күтүп калды го деп. Атаң келсе эшикке туруп алмак беле. Келер маалы боло элек, анан тосуп чыгабыз дегениме такыр көнбөйт.
Таята жүрсөңүз атам келип мени күтүп калды го деп эле сайрай берет. Анан жетелеп алып тышка чыгам. Алаксыткым келип, Назик булуттарды карачы дейм. Таята эмнеге карды асманга жабыштырып койгон дейт карап алып. Асманды үшүбесин деп ушинтип кар менен жаап койгон тура дейм. Ким ошентип койду эле дейт. Кудай дейм. Кудайдын үйү асмандабы дейт. Асманда дейм. А биздин үй эмне үчүн асманда эмес дейт. Биз Кудай эмеспиз да дейм. Унчукпай калат. Жетелешип басабыз. Анан жарым жартылай карга көмүлүп, жону чыгып турган таштарды көрсөтөм. Назик, атаңды күтүп тура берсең, могу таштардай болуп тоңуп каласың, жүрү үйгө дейм. Таята, ушул таштардын баары аталарың күтүп атып тоңуп калыштыбы деди. Ооба, жылуу үйдөн чыкпагыла десе сак окшоп тил албай коюп, анан баары ушинтип таш болуп тоңуп калган. Жүрү үйгө, болбосо сен да таш болуп тоңуп каласың дейт. Мейли таш болуп тоңуп калсам, атам келип жылытып алат деп, такыр үйгө кирбей, айлам кеткенде аркы терги жетелеп, көк муштум кылып, атасы келгенче эшикте жүргөнүм оюма түштү. Ошол Назикта чоңоюп, шоолодай шоокуму бар Шоола деген татынакай сиңдилүү болду. Мен эми Шооланы жетелеп калдым. 5 жашар кези. Күздүн кышты көздөй бараткан асманын бир маалда эле кайдан жайдан учуп келген каргалар каптап, биз турган тушту көпүрө кылып, кар деп учуп өтө баштады. Шоола карачы каргаларды дедим. Карап туруп кайрамага, каргалар эмне деп атат Таята деп суроо салды. Кар деп атат, эми жакында кар жаайт дедим. Таята каргалар да кыргызбы деди Шоола. Анан бассам турсам, Таята каргалар да кыргызбы дегени башымдан кетпей койду. Бала деген периште деп коет эмеспи? Муну өзү сурабаса да периштеси суратып жатат го. Карга менен кыргыздын кандай байланышы болушу мүмкүн деп ойлодум. Ойлоп олтуруп, дүйнөдөгү канаттуулардын эң эле узак жашаганы карга экенин, дүйнөдөгү элдердин эң эле узак жашаганы кыргыз экенин таап алып, эмне кылаарымды билбей, бир ысып, бир муздап, 5 жаштагы неберем менен ичимден сүйлөшүп, Шоола, сенин кыргыз атаң бүркүт болгон. Ушуну унутпай балдарыңарга айта жүргүлө деп ата бабаларыбыз улам кийин келгендерге айтып жүрүп олтурган. Көп элдер бүркүтпүз деп гербине бүркүттүн сүрөтүн тартып алышкан. Дүйнөдөгү элдин баары эле бүркүт болгулары келет. Биз деген бүркүтпүз Шоолатай. Сенин таятаң да бүркүт десем, анда эмне үчүн каргадай узак жашадың деп сураарың чын. Ошондуктан айланайын алтын кызым. Мени кыйнаба, бүркүтпүзбү же каргабызбы айта албайм. Азыр буга жообум жок. Балким мунун жообун кийин өзүңөр табарсыңар деди. Мус менен таш болуп тоңуп турган таңкы бүрүлдө энем туруп мешке көң калап атып, бар бала кетиңди алайын, үй жылы канча күнгө чыгып келе кал дечү. Мен күнгө чыгып алып терезенин түбүндө турчумун. Кийин ушул кыш ыргайланды. Кылчылдайт, аппак кийгени. Кыш белең десек, деди. Үйгө кир даамсыз, деди энем. Үй мустак болчу. Кирбеди. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.